2020 жылы бийлик алмашуу болуп, аябаганда бир өлкөбүздө чоң реформалар башталды. Алар именно биздин салык жаатта дагы көп өзгөрүүлөр болду. Буга чейин элдер жөнөкөй патент менен иштеп жүргөн болсо, патент деген система жоюлуп, ар бир ишкерлик менен алектенген инсан ИП же болбосо ОСО ачуусу милдеттенди. 2022 жыл болчу. Ошол учурда толтура адамдар ИП эмне экендигин, аны ачсаң эмне болорун билбей туруп эле налоговыйга барып толтура ИПларды ачып ташташкан. Көпчүлүгү менен сүйлөшө турган болсоң, мен билбейм ИПим кайсы жерде турат, ошону жабып коюш керек эле деп ойлонушат. Сөзсүз түрдө, эгерде сизде ИПңиз боло турган болсо, ал ИПнын отчетторун сөзсүз түрдө жасап жүрүшүңүз керек, же болбосо ал ИПнын ишин токтотуп жабып коюшуңуз керек. Сизде дагы ошондой көйгөй болуп жүргөн болсо, Бешташта консалтинг компаниясына кайрылсаңыз болот. Бешташта консалтинг компаниясы сиздин ИП же болбосо ОСОңузду жакшылап жабып, жоопкерчиликти өзүнө алып, сизди көйгөйлөрүңүздөн арылтат.